Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кыйын ток-шоу онлайн өз ишин улантат. Биз менен байланышта бүгүн Ысык Көл. Ысык Көл облусту коронавирус менен кандай күрөшүп жатат деген теманы алдык. Анткени дагы эле Ысык Көлдө ошо коронавирус бар. Күрөшүп жатышат чын эле. Ошо боюнча Ысык Көл облустунун ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн орун басары Эльмира Валентиновна Усенова айтып берет. Андан тышкары ушу ыктыярчылар тобунун дагы бир мүчөсү биз менен байланышта. Жаштар лидерлик ыктыярчылар уюмунун мүчөсү Алтынай Замирова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Айтып кетсеңиз, Эльмира Валентиновна, ушу азыр көлдө абал кандай? Саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу ушул кыйын ток-шоунун мүчөлөрү. Эми бүгүнкү күндө барыңыздарга белгилүү болгондой, декабрь айынан бери бул коронавирус оорусу маалымдамоо болгондон кийин биз область боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн чоң кеңейтилген штабы түзүлгөн. Андан тышкары ар бир жерлерибизде, район шаарларыбызда дагы чоң штабтар түзүлгөн. Ал штабтардын мүчөлөрү болуп, ар тармактагы многосекториальный болуп жетекчилердин баары кирген. Бизде ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктө штаб түзүлүп, штабтын башчысы биздин губернаторубуз Акылбек Шарипович. Анын 3 орун басары бар. Значит, биринчи орун басар мен, андан кийин ушу саламаттык сактоо тармагынын координатору область боюнча Нырбек Өрбекович Сагынбаев кирген, орун басарлары болуп. Штабтын иш чара пландары түзүлүп, декабрдан бери кичинекейден кыймыл аракеттери жүрүп жаткан. Азыркы күндө бизде абал туруктуу десек болот. Бизде баш аягы 14 коронавирус оорусуна чалдыккан адамдарыбыз аныкталган. Алардын контакттары менен дагы бүт тыгыз иш алып барылып, бүгүнкү күндө биз ушул коронавирус оорусун жайылтпоого чоң иш аракеттерди, кыймылдарды кылып жатабыз, кылып келдик. Ошого байланыштуу бизде ушул 14 оорубуз тең бизге чет жактан келген оору болду. То есть бул Россиядан келген жарандарыбыздан чыгып калды. Жанагы Даваттан келген жарандарыбыздан чыгып калды. Бирок бүгүнкү күндө абалдары туруктуу. Алардын контакттарынын баарын, анализдеринин баары терс чыгып, абал туруктуу десек болот. Азыр 2 оорубуз акыркы күндөрдө келген анализдердин негизинде 2 оорубуз, алардын контакттарынын баары обсервацияга алынып, 2 оорубуз изоляцияда жатат. Андан башка мындай маалыматыбыз пока боло элек. Бирок анализдердин баары, контакттардын анализдеринин баары терс чыгып келди да. Андан тышкары биз ушул оорунду алдын алуу боюнча бүт район шаарларыбыздын баары, медиктерден баштап, ички иштер кызматкерлери, милиция десек болот, ошол кызматкерлердин баарын жанагы өздүк коргонуч катып атат болуш керек. Интернет начар болуп атабы? Эльмира Валентиновна. Интернет кичине начар болуп атат окшойт да. Кайталап коеюнбу? Кайталай бериңиз, ошондон баштаңыз да. Андан тышкары биз ушул ооруну жайылтпоого аракет кылып, жанагы биздин медициналык кызматкерлер, андан тышкары ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери, милиция, посто патрулирование кылган кызматкерлерибиздин баардыгы өздүк каражат, коргонуучу каражаттар менен камсыздандыруу иштеринин баарын толугу менен баарын карап бергенбиз. Бизде эми айта кетсек, башка региондорго караганда бизде кумтөр аркылуу келген өнүктүрүү фондубуз бар. Ошол өнүктүрүү фонддон жетишерлик каражаттарды алып, бүт заказ берип, антисептик, маска, перчатка, хлорлук заттар, дезрастворлор, баягы костюмдар защитный, бүт баары райондор менен толук бүт камсыз болгон да. Ошонун натыйжасында дагы биз ушул ойлоп атам,
биздин врачтардын саламаттык сактоо тармагындагы эпидемиологторубуз бүт баары ушу ооруга андан кармап турабыз. Аларга учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Ошондой иштер болуп атат бизде. Рахмат. Алтынай Замирова, сиз айтып кетсеңиз, эң башынан силер иштеп баштадыңар беле ушул коронавирус көлгө киргенден бери ыктыярчылар тобу эл менен иштеп, анан ошондо кандай күрөштүңөр силер? Эл кандай күрөштү өзү? Ошол боюнча айтып кетсеңер. Негизинен бул коронавирус башталгандан кийин бул эл деген күрөшкөн негизинен айтканда бир аз оор абалда болду. Анткени силер билгендей эле башында баары эле жакшы болуп атты, бири бирин мындай өзүн сактап калууга аракет кылып атышты, бирок биз билгендей эле көп иштеген адамдар үйүндө отуруп калгандыктан алар акча жагынан көп кыйналып калышты. Анан айта кетсем, ал кайсыл группалар болуп калды, кыйналып муктаж болгон адамдардын арасынан бул жана күнүмдүк иштеп жаткан адамдар, мисалы кафеде официант болуп же болбосо посуда жууп калгандар, базарда майда чүйдө сатып иштегендер көп кыйналып калды. Алардын арасында ошондой эле кандай десем муктаждыгы чектелген, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, пенсиясы аз болгон адамдар көп кыйналып калды. Анан бул карантин башталгандан кийин бул биздин Каракол шаарында, балким башка жерлерде деле болуш керек, атайын инициативалык группалар түзүлүп, алар деген атайын өзүнүн колдон келишинче бул ден Каракол шаарында муктаж болгон адамдарга жардам бергенге аракет кыла башташкан. Мисалга айтып кетсек, жана автоволонтеру деп угуп калсаңар керек. Мисалы врачтар азыр транспорт жүрбөй атканына байланыштуу врачтарды өздөрүнүн машинасы менен жумуштарына жеткире башташкан. Анан баары биригип, андан тышкары бул ден муктаж болгон адамдарга азык түлүк жагынан, тамак аш жагынан жардам бере башташкан. Анан биз билгендей эле бул карантин башталганда деген адам эч ким даяр болгон эмес экен. Ыктыярчылар дагы өзү биз билгендей муниципалитет деле. Анан бир катачылыктарды айта кетсек, бул кийинкиге жакшы болобу, кийин бир нерсе болуп кетсе кайра оңдоп кетсе болобу деген тилекти айтып атабыз. Мэриядан жана соцзащитадан жөн эле инициативный группалар эме ала башташканда тизмектерди ким муктаж болуп аткан. Анан ошол тизмек боюнча алар продукты тарата башташканда, продукты тарата баштаганда бул деген бир эле үй бүлө 2-3 жолудан ала башташты да, ушул жагынан катачылык кетип калды да. Анан атайын координационный совет түзүлгөн. Ал жактын анын максаты болуп бул деген ошол тизмектерди бир калыпка келтирип, кайталанбагандай кылыш үчүн түзүлгөн. Чынын айтсак, муниципалитет бияка кичине кайдыгер карап койду. Анан ошол ойдон логикасы жок, баш аламан болуп иштеп кала баштады да. Бирок өзүңүз билгендей эле бул жанагы түндүк системасы түзүлбөдүбү, 12-27, 12-27 түзүлгөн эң жакшы болду. Анткени ал жакка адамдар өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, бардык эле адамдар, муктаж болгон адамдар бул жака катталып, ал жактан эме запрос жиберсе болот да, мен муктажмын, мен мынча киши, атым ушундай, үй бүлөмдө монча киши депчи. Анан бул системанын да биз өзүбүз ыктыярчылар болуп иштегендиктен, анан система менен иштегенде көп кыйынчылыктарды жаратты. Мисалга алсак, бир эле үй бүлө 2-3 жолудан запрос жиберип койгондо, ал запросту система кабыл ала берген экен да. Ал система кабыл ала бергенден кийин ал список бизге түшкөндө, аны кайра обрабатывать эткенге өтө оор болуп калды да. Анан биз өзүбүз системаны карап чыксак, башынан ал жакта эме ИНН аркылуу эгерде ар бир адам кандай десек катталса, бул кичине оңоюраак болобу деген ойлогонбуз да. Анткени система кирген каждый адам ар бир адам запрос киргизген сайын ал кабыл ала берет экен да. Анан эгерде ИННди деген как эң негизги катары киргизсе, балким системада адамдардын фамилиялары кайталанбайт беле деген ойдо болмокпуз да. Анан волонтерлор деген тизмек менен отурбай эле жөн эле барып адамдарга гум помощин бергенге эле барып калабы деген ойлогонбуз да. Анткени системада ИНН это не обязательно деп турат да. Система көп жерин иштебей коет да.
Эльмира Валентиновна айтчу сөздөр барбы? Ошо ыктыярчылар тобунун нааразычылыктары. ыктыярчылар топторуна биз терең ыраазычылык билдирем. Мен жеке өзүм атыман да билдирем. Ыраазычылык себеп дегенде ушундай оор кырдаалда бизге жакшы жардам беришти. Анан эми азыр айтып аткан Кара Кол шаары боюнча мен негизи область боюнча айтып коеюн. Биз бул кырдаал башталгандан баштап ушул ар бир район шаардан эң муктаж деген үй бүлөлөргө аналитика жүргүзүп, канча адам эң муктаж, чоң кыз айтып кетпедиби, үйүндө отуруп калгандар, күнүмдүк баягы акча таап өзлөрүнүн оокатын кылган адамдар кандай болуп атат, көп үй бүлөлүү, жанагы эң муктаж деген адамдардын санын алганда бизде область боюнча 57 миңден ашкан да. Анын ичинде Айжаркын Кара Кол шаарында мындай Алтынай мындай көбүрөөк токтолуп кеттиңиз. Мен Кара Кол шаары боюнча айтып коеюн. Кара Кол шаары боюнча да мен кемчиликтерди биз мойнубузга алабыз, кача мэрия бул жерде кичине мүчүлүктөрдү кетирип койду. Өкмөт тарабынан эле 10.150 адамга акча тыйым каражаттар бөлүнүп берген. Из расчета бир адамга 800 сомдук продуктовый наборго. Ошондо ал акча келип түшкөндөн кийин кичине спискалар жанагы 12-27ге кайрылган бир үй бүлөдөн 3 киши кайрылып калса, мисалы үчүн ошолордун баары жакшы фильтрация болбой калып, бул жерде баягы интернет системасында да 12-27 түндүк системасынын өзүнүн да сбой программа болуп, ошол моментте жанагы спискалар жакшы фильтрация болбой баягы чыгарып шашылыш болуп калды. Ошондой моменттер болду. Бир үй бүлөгө 2-ден 3төн жолу барган помощьтар болду. Аны мойнубузга алабыз. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн адамдардын баягы биздин жарандардын пейилдеринен дагы эме болуп ачты да. Көп жарандарыбыз жок, мен алдым, рахмат. Мен жөн эле түндүккө кошунам үчүн эле кирип койдум эле. Ошол кошунама алып барып бериңиз ушул пакетти. Же болбосо биз алдык, рахмат, башкаларга жетишпей калды, берип коюңуздар деген жарандарыбыз да көп болду. Анын баары кайра каралып, бүгүнкү күндө Кара Кол шаары боюнча өкмөттөн эле бөлүнүп берген 10.384 адамга күн жардам берилди. Андан тышкары район шаарларыбыздын баарында эле дөмөрчүлөр тарабынан белдүү, аттуу баштуу адамдарыбыздын аркасынан дагы көп жардамдар берилди. Андан тышкары жергиликтүү бюджет аркылуу дагы адамдарыбыздын баары муктаждыгына байланыштуу 1-ден 2-ден 3төн сыйра үй бүлөлөр гум жардамдарды алып, бүгүнкү күндө мындай өтө көйгөйлүү маселелер жок бул боюнча. Андан өзүңөргө белгилүү болгондой 11-майдан баштап 1-этабы биз магазиндерди, продуктовый магазиндерди өзүнүн списокасы менен алгоритмине жараша мекеме ишканалар этаптар менен ачылып келатпайбы? Бүгүнкү күндө базарлардын баары иштеп атат. Продуктовый магазиндердин баары ачык. Башынан эле завоз продуктов питания, азык-түлүк тиги буларга каршылык көрсөтүлгөн эмес, посттор аркылуу гум жардам келатат, же болбосо азык-түлүк продукциясы келатат десе, биз мындай тоскоолдук кылган эмеспиз. Алардын баарын баягы алгоритмге жараша сан көзөмөлгө алынып, бирок областтын аймагына кирип турду андай маселелер. Анан эми Кара Кол шаары боюнча ошондой кемчиликтер болду. Мен аны отрицать этпейм. Бул жерде кичине жанагы түндүк системасы менен байланышкан нерселерде ката кетти. Рахмат. Анан рахмат. Эльмира Валентиновна, айтып кетсеңиз, жардам берилип атат деп Алтынай деле айтпады. Чын эле жардам берилип атыптыр, бирок нааразы элден дагы мындай болгондо 1.000 деп койгон, бирок 1.000 мейли 400-500 сомго эле алынган продуктовый набор келип атат деп. Бул боюнча маалыматыңар барбы сиздин? Мен мисалы үчүн мен билем, бул 1000 сомдук продукт эмес, өкмөт тарабынан бөлүнүп берген акча каражат бир адамга 800 сомдон алынган, 1000 сом эмес.
Анан мисалы үчүн ал мезгилде мен балыкчы шаарында болуп калдым. Ушул балыкчы биз эң приоритеттүү деп шаарлар ар кошкон эл кичине айылдарды токтото туруп баягы биринчи транш менен балыкчы шаары менен Караколго басым кылганбыз. Балыкчы шаарында 5000ден ашыгыраак адамдардын муктаждыгы аныкталган, а Каракол шаары боюнча 10.150 деп атпайбызбы. Мен ошол мезгилдерде балыкчыда болуп калдым. Андан тышкары айта кетчү нерсе, бул гум жардам келгенде бүт гор кеңеш, жанагы местный кеңештерге, гор кеңештерге талкууланып, бул сессиясында каралып, эмне продукт алынат, кандай продукт алынат, поставщиктери эң заниженным ценам, то есть мониторинг цен да болду. Балыкчы шаарында мен өзүм ушул комиссияларга катышып, жанагы эмне продукты питания алынат, кандай баа менен алынат деген маселелердин баары каралган, такталган. А жерде эч кандай 800 сомдук продукты питания кетти. Каракол шаарында мен өзүм ал комиссияларга катыша алган жокмун, бирок мен ойлоп атам, азыр ал 1000 сомдук эмес, 800 сомдук продукты питания болуш керек эле. Каракол шаары боюнча деле ошол 800 сомго баасы ылайык келген продуктылар алынды. Менин билишимче 5 литр май алынган, анан күрүчү бар болчу, сахары бар болчу и так далее. Аны эми комиссия бар. Ал комиссия 100 жолу ал бааларды каралып, баягы продуктовый набор пакеттин ичиндеги эмне салынып атат, анын баары тастыкталган. Ал мындай кичине туура эмесирээк маалымат болуш керек. 1000 сомдук эмес, 800 сомдук продукты питания болуш керек. Мне кажется, а жерде эч кандай кемчиликтер болгон жок деп ойлойм. Толугу менен айта алам да. Алтынай, сиз эл менен жүрдүңөр, эл менен иштештиңер да. Биз баарыбыз карантинде отурсаңар, силер эл менен баарлашып жүрдүңөр да. Негизи эл ушундай кандай кабыл алды карантинди? Силерде көлдө өзгөчө абал киргизилген эмес, өзгөчө кырдаал болуп иштегенсиңер да, Элмир Валентиновна? Анан ошо өзгөчө кырдаал болсо да карантинде отурушту да элдер. Ошону кандай кабыл алышты? Түшүнүү мененби же бирок эшикке чыгып? Эң башында аябай кыйын болду. Бизде айылдарда жанагы элден түзүлгөн дружиналар иштеди. Айыл жергелеринде бат-баттан эле элдер баягы туура менен түшүнүп кабыл алып эле кирип үйлөрүнө кирип отуруп карантиндик режимдердин баарын сактады. Бирок шаар ичинде кичине кыйыныраак болду да. Шаар ичинде баарын түшүндүк, бирок бир 4-5 күнгө жакын биз кыйналдык. Ошо элди кирип баягы карантиндик режимди сактоого баягы отуруп берүүсүн суранып, түз эфирлерге да чыгып аттык, кулактандыруудан баарын кылып аттык. Бирок Каракол шаары боюнча балыкчы шаарында кичине кыйынчылыктар болду, бирок бир 5-6 күндөн кийин эл түшүнүү менен кабыл алып эле жакшынакай киришип эле отуруп беришти. Бирок биз баарын түшүнүп турабыз. Ошон үчүн кичине 11-майда ачылды да. Себеби деген шаар ичинде жанагы этаж үйдө отургандарга кыйын болуп кетти. Анан үстүнө биринчи этап менен бүткөндөн кийин эле азыр баягы жүрүп атышат элдерибиз жакшынакай эле. Айыл ичинде жанагы элдик дружиналардын баары жакшы иштеди. Алар бир айылдан бир айылга өзлөрүнүн каттамдорун баарын ограничивать этип, даже мен баратсам дагы ушул эмне менен баратасыз, кайга баратасыз деген маселелер менен постторубуздун баары жакшы иштеп, айыл жакшы кармап берди. Бирок бир 5-6 күнчө ушу шаарлар менен кыйналдык, бирок ал маселе да чечилди да. Жакшы. Мен өзүмдүн бир мисалымды айтып кетсем, мен мамам ошо Караколдо турат да. Анан мамамдын жанында кызы да бар да, ал жакында эле операциядан чыгып анан үйдөн. Анан биз туугандын баарын айтканбыз үйгө келбегиле деп. Үйгө келбегиле десек, агам мамамсыз тура албайт да, ал келип туруп көрүп туруш керек да мамам кандай болуп атканын. Анан бир келет, эки келет, анан экинчи жолу айтып да болду келбе, карантин, үйдө отургула. Таарынып, кабыл албай, мен эмне оор ташып жүрдүм беле, мен таза элем, мен эл менен кезикпей элем деп эле ушинтип аябай таарынган да. Мен ошон үчүн сурап атам да, эл кандай кабыл алды деп. Бирок болду, андай учурлар болгон жок деп мен айта албайм. Болду, түшүнбөүсүздүктөр болду. Кээ бир кишилерди аркасынан кубалап жүрүп кийирип аткан
биздин ички иштер бөлүмдөрүнүн баары патрулдардын баарын жүргүзүп ушул үйгө кирип бергилиңиздер деген маселелерди предписание коркутуу үркүтүү деле болду. Бирок негизинен эл мындай түшүнүү менен кабыл алды. Кой депчи. Анын үстүнө караколдон бир случай чыгып калганда ойгойтур мындай коркуп сезимдери пайда болуш керек. Элдер зымырап эле кирип мындай жакшы болуп калышты да. Айыл ичинде мисалы үчүн чет жактан келгендерди ушул эл өзү эле кир карантинге, чыкпай үйүңөн деген маселелерди коюп, үйлөрүнө жанагы бул үй карантинге алынды деген эмелердин баарын плакаттардын баарын чаптап, бири-бириникине кирбей, ушундай мен ойлойм ушул элдин да колдоосу чоң болду. Эл туура кабыл алгандыктан биз ушул кырдаалды көбөйтпөй, күчөтпөй, ушундай жакшынакай эмеде кармап келатабыз. Мындан ары дагы бул илдет бүтө элек дагы. Мына кошуна колоңдорубузда дагы улам чыгып атат. Анын үстүнө бизге дагы көп авиарейстердин каттамдары болуп атат. Почти күнүгө биз чет жакта келип аткан жарандарыбызды тетиги балыкчыдан ак кеме посттон машина уюштуруп, өзүбүз ошонун баарын салып келип, үйлөрүнө жеткирип, үй карантинине коюп, же болбосо обсервацияга жаткырып, анан кайра анализ алып, анан кайра үй карантинине коюп, ал үй карантинине койгондо да ИННдер менен баары паспортный данныйларын баарын алып, биз өзүбүзчө отслеживание кылып, ушул үй карантин режимин сактоосун карап атабыз. Ошондой иштер болуп атат да. Бирок түшүнбөгөн адамдар дагы болуп атат. Эми алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чоң мындай иштерди кылып атабыз. Эми Кудай сактасын, ушул 14 бойдон чыгып кетсек, 14-түн дагы бүгүнкү күндө мен тастыктап айтып коеюн, экөө эле бизде азыр изоляцияда жаткан учур, анан алардын контакттары 20-25 кишиден. 2 учур тең бизге чет өлкөдөгө барып келген жарандарыбыздан болуп атат да. Алтынай, сизди кичине эметип койдук, айта бериңиз сиз. Негизи эмеден айтып коеюнбу, абал кандай болуп атат, жарандар кандай мамиле кылды дегенденчи. Негизинен чын эле башында каракол турган негизи эле бүт баары буга аябай өтө кылдаттык менен мамиле кыла башташты. Бирок өзүбүз билгендей эле интернет булактан ар кандай информациялар кете баштады, коронавирус жок депчи. Анан кээ бир адамдар ошону түшүнүшпөй тышка да чыгып атышты. Бирок алар менен менимче Элмира айткандай түшүндүрүү иштери жүрүп атты. Мен өзүм билгенде карантинде биз деле үйдө отурабыз, өзүбүз ошолор карантинди сактап отурганбыз. Анан атайын машиналар жүрчү, атайын предупреждать этип, мынчага чейин чыкканга болбойт, дистанцияны соблюдать эткиле, дайыма маска кийип жүргүлө деген атайын маалыматтар берилип турган Каракол шаарында. Бирок биз билгендей эле адамдар бир айча чыдады болуш керек үйдө отуруп, андан кийин күн жылый баштаганда адамдар акырындан агылып чыга баштады да, эшиктеринен чыгып, кичине өзүнүн басканын же магазинге барган жолун узартып, кичине үйлөрүнө барылаша башташты да. Анан ошондо бир случай чыгып кеткенден кийин биз элдер кайра эсине келишти да, болбойт турбайбы депчи. Ошондой мындай кээ бир учурлар болду. Элмира Валентиновна айтып кетсеңиз, азыр Алтынай дагы бир суроону жаратты да. Көбүнчөсү ишенбейт экен да, оору жок, булар деген жөн эле калп эле бизди деген отургузуп атат деп көлдүктөр көбүнчө айтат да. Айрыкча менин айланамдагы адамдар канча же жок турбайбы оору, эмне эле бизди отургузуп атат, булар алдап атышат, мындай чыгып обсервацияда, анан жанагы клиникаларда чыгып жатып чыккандар деген айтып атышат, бизди деген эчтеке менен дарылабай эле чыгарып койду деп. Ушундай мындай силердин ишиңер боюнча кичине деген мындай шек келтирип аткандай сезилди да. Эми интернет булактарына биз ар бир адамды ал интернет булактарына чыгып аткан маалыматка ишен же ишенбе деп айта албайт экенбиз. Ар бир жарандын өзүнүн аң сезиминен бул жерде баягы ой пикир туулушу керек деп ойлойм. Биз деле анын баарын айтып атабыз, кандай жок оору бар болгон үчүн бүт дүйнө жүзү момундай болуп атат, тиги өлкөнү карагыла, бул өлкөнү карагыла, биздин мамиле кошуна шаар областтарды карагыла деген маселелерге чыгардык. Эми
ар бир жарандын айтпадым өзүнүн аң сезиминен келип чыккан маселе болуш керек алчы. Ал мезгилде болду, андай мезгилде жок, оору жок дегендейчи. Анан жанагы бизде ооруп жатып чыгып кеткендер менимче туура эмес маалымат беришет. Балкимдир дагы бир провокационный нерселерди айтып атса керек, бирок бул оорунун дагы жана симптомдору явно билинген маселелер болот экен, бессимптомно өткөн маселелер болот экен. Мисалы үчүн бизде Каракол шаарындагы тургунубуз мынакей 4 ошонун эле контакт болуп калган келинчегинен 4 жолу баягы терс анализ чыгып, анан 5-нчисинде положительный болуп калды. Ал бессимптомно өтө берип, анан бир мезгилге организмге берет экен да таасирин. Биз алардын баарын чыгарбай, баягы тастыкталганга чейин, анализдердин баары чыкканга чейин аябай карабайбыз да. Анан карабай койду деген маселени мен четке кагат элем да. Себеп дегенде кандай карабай коет? Больницада болушунча ушу медиктерибиз алышып, күрөшүп, ал температурасы болбогон күндө дагы баягы жөтөлү жок болгондо да организмде ал вирус болду, аныкталды, ал вирус бар. Анан карап атат да, колунан келишинче дары-дармектерди беришет. Анан эчтеке карабай койду дегенди мен четке кагат элем. Тамак ашынан өдө бүт чечилип атат да. Тамак ашы обсервацияда жаткандардын күнүндүк тамагы, баягы тууган тушкандардын баары алып келип атат тамак-самактарын. Ошону да биз кийирбейбиз, мындай башка жолдор менен кийирип контакт болбосун деген маселелерге чыгарып. Өкмөттөн дагы ошол обсервацияга жаткан саламаттык сактоо мекемелеринде жатса, аякка бүт тамак ашынын баары бөлүнүп берип атат. Анан адамдар деген ар кандай болот экен да. Кээ бирөөсү түшүнүп кабыл алат, кээ бирөөсү түшүнбөй кабыл алат. Бул эми ар бир адамдын аң сезиминен десем болот да. Ооба. Анан ушу Ысык Көл облусунун администрациясы, анан ушу Ысык Көл облусунун штабы өзүнчө бир алгоритмдерди чыгардыңар да. Анан ошо алгоритмдер кичине бир суроо жаратканда, жакында эле мына силер бир чечим кабыл алган турасыңар. Ысык Көлгө кириш үчүн пропуск керек, пропусктан тышкары дагы жанакы справка керек деген. Муну ким чыгарды эле? Эми бул маселе баягы штабта каралып эме кылганбыз, кандай эми биз деле областты коргойлу деген маселени кылып атабыз да, эч кимге зыяныбызды деле келтирген жокпуз. Бирок мен сизге бир нерсени айтайын, ушул көлдө ушул карантин башталгандан бери, вообще эле коронавирус ушу марттан башталып, биз 21 марттан баштап посту жапканбыз. Ак эме посту балыкчыдан, анан Кызыл Омпол бизде 2 главный пост бар. Бирөөсү Каркара жактагы каттамдар бар бизде пост. Бирок ошону биз өкмөттөн сурап атып, бүгүнкү күнгө чейин ачтырбай турабыз. Себеп дегенде Казакстан менен байланышта транзитный жол бар, баягы пограничный. Бирок Кызыл Омпол менен Ак кеме постун биз ушу 21 мартта жапка контролго катуу көзөмөлгө алганбыз. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин мына мага саат сайын сводка келет. Канча адам тыштан бизге кирип атат көлгө. Ошол жерде 22 март мен өзүм ошо постто биринчи күнү жапканда болдук. Ошондо жерде бир сезондо, тур сезондо, жайкы сезондо кирбеген машина бир күндүн ичинде эмне деген машина каттамдар келди. Мен ойлодум бүт эле Бишкек көлгө көчүп келгендей болгон да. Анан бүгүнкү күнгө чейин эң жок дегенде 1000ден ашыгыраак адамдар өтүп атат бuyакачы көлгө. Кээ бирөөнүн өзлөрүнүн турак жайлары бар, кээ бирөөлөрдүн пансионатта орундары бар, кээ бирөөлөр келатат туугандарына. Биз ошондо сактанган эле маселени карадык да. Мындай кылсак кандай болот, тигиндей кылсак кандай болот деген маселеге чыгып, биз азыркы күндө да мен калпайт да, пайым бизде Ак кемеде мобильный клиникабыз турат. Биз өзүбүз тесттерди бөлүп, ошол тесттер дагы кичине көйгөй жаратып атат, азыраак количествода, бирок ошентсе дагы биз чет жактан келаткан, ошол вспышка чыккан жактан келаткан жарандарды таптакыр кийирбей койбой, чоң грузовой машиналар өтүп атат, ошол продукты питания алып келип атат. Же болбосо айыл чарба иштери башталганда үйрөн,
химикаттар келип атты, бир күндө күнүгө кумтөрдө машина өтөт. Ошол маселелерди биз өзүбүз ошол тесттерди алып атабыз да. Экспресс тесттерди алып, анан шектүү болгон кишилерибизди кайра каратып, жок мындай болуп атасың, сеники симптомдоруң кичине бар болуп атат деген маселелерди кайра эпидемиологдор ошол жерде мобильный группа иштейт. Ошентип көзөмөлгө алып атабыз. Анан баягы кандайдыр нерсе менен чыгып кетти, анализсиз кирбейт. Да, биз аны деле айттык, башка областтарда ушинтип анализ бирөөлөрдү кетирип атса, мисалы үчүн көл тарапка кетип атабы, анализдерин алып, бизди дагы мындай коргоо маселесин карап койсо болмок деген маселелер болгон, бирок бүгүнкү деңгээлде баягы Кудайга шүгүр жакшы элебиз, ситуация жакшы эле. Жанагы соль илечиктен биз областка ушул баягы жайылтпай эле кирбейли деген маселе менен каралган нерселер. Бирок аны да түшүндүк биз деле. Айтып кетсеңиз, азыр могу соль илечиктен келген жарандар көлгө да кетишпедиби? Ооба. Таластыктар барып туруп аларды обсервацияга салып коюптур да, силер эмне кылдыңар? Биз деле обсервацияга алдык, бирок бизде эми азыраак кишилер келди, соль илечиктен обсервацияга алдык. Баягы кайра повторный анализ бергенде терс чыккандарды үй карантинине коюп атабыз. Ал эми медициналык алгоритмге жараша болуп атат. Андан эч кандай зыян болбойт болуш керек деп ойлойм. Ошону туура түшүнүш керек да. Анан элдерибиз обсервация десе эле чочулуп атышпайбы? Обсервация жөнөкөй гана больницага жатканы шарт. Ал дени сак адамдардын баары эле обсервацияга алынып атат. Мисалы үчүн оорукка чалдыккан адамдар совсем башкача жатат, алар изоляцияда жатат. Ошондой маселелер. Биз деле соль илечиктен келген бизде бир азыраак эле адамдарбыз. Россиядан же болбосо башка вспышка же Турция и так далее, Стамбул, Бишкек, Москва, Бишкек каттап атат азыр рейстер. Мына түндө эле 25ке жакын адамдарыбыз Москвадан келди. Алардын баарын тосуп алып, биз обсервацияга алабыз. Бир 2 күнгө обсервацияга алып, кайра симптомдорун карап, анан үй карантинине чыгарып атабыз. То есть бул мындай механизм болуп атат. Анан дагы бир маселе, туризм эмне болот эми? Биз билебиз да, көлдүктөр тур сезон менен эле сезон кудагый деп эле күтүп эле турушпайбы? Азыр кандай болот? Эми бул да көйгөйгө жаралат го, Көйгөй жаралышы мүмкүн. Чет өлкөдөн келген туристтерибиз эми бул дүйнө жүзүндө болуп аткан илет болгондон кийин чет өлкөдөн келген туризм кескин кыскарат болуш керек, бирок биз внутренний туризмге эч кандай запрет бербейбиз го деп ойлойм. Азыркы күндө мына 25-нен дагы этап менен разрешениялар берилип атат да. Бул ачылсын, гостиницалар ачылсын, дүкөндөр ачылсын деп өзүнүн тизмеги менен өкмөт бизге бергенге жараша, мен ойлойм кичине кырдаал бир аркы жумаларда ушул пансионаттар боюнча да маселе болот болуш керек деп. Азыр мен так айта албайм, бирок пансионаттар өз ишин алып барышат, конечно. Анан мне кажется, быйыл ушул внутренний туризм менен өзүбүздүн эле жарандар менен чыгат болушубуз керек. Эми чет өлкөлүктөр канчалык келе албайт, мен айта албайм азыр. Бирок туризм ошону да караштырыш керек да. Биздин жарандар барган убакытта деле дистанция, ошонун баарын кантип карайсыңар билбейм, бирок ошонун алгоритмин да ойлоп чыгышыңар керек го, Азыркы мезгилде мына көп мекемелер, ишканаларыбыз ачылбадыбы? Заправкалардан баштап ар бир парикмахерский, ар бир магазинде бүт дезинфекция иштеринин баары болуп жатат, токтогон жок. Алгоритмдердин баарын айтып, бүт көзөмөлгө алынып, ар бир ачылган объекттердин баары текшерилип атат. Баягы санитардык нормаларга жооп бербеген объектилердин баарына биринчи эскертүү берилип атат. Экинчи жолу аткарбаса, биз кайра 1-2 саатка жаап да коюп атабыз. Иш-чараларды катуу көзөмөлгө алып атабыз. Жаап коюп, баягы санитардык норманы сактайсыңбы? Биз сенин мекемеңди же ишканаңды ачып беребиз. Сактабайсыңбы? Ача албайбыз. Таптакыр болбой койгон ишканалар болсо, аларга штрафтык маселелер салынып атат. То есть бүгүнкү күндө көзөмөлгө алынып атат. Азыркы күндө мынакей бизде канча пансионат болсо, же болбосо эс алуучу жайлар болсо, ошолордун баарын инвентаризациясы жүрүп жаткан мезгил болуп атат азыр.
ар бир пансионаттарда канчадан киши бар азыр, эмне кишилер, кандай болуп атат. Айрыкча бул бизде курортная зона Ысыкульский район болуп атпайбы? Областтын Чолпон Ата шаарынын дагы Ысыкөл району. Ысыкөл районунун постоянно ушул мобильный группалар түзүлүп алып, ар бир пансионаттарды кароо маселелери болуп атат. Эми эскертүү жолу менен, түшүндүрүү жолу менен иш алып барабызго деп ойлоп атам да. Рахмат. Анан акыркы суроо ушу азыр ошо көлгө кирем деген кишилер жөн эле кире берет да, эчтеке мындай справка тиги буусуз эле, же барбы мындай талап? Жок. Азыркы уже көптөн бери эле ошол маселе чыгып кетти бир моментте. Мен даже сизге тастыктап айтканда бул маселе апрелдин бир аяктарында болуп калды. Себеп дегенде аябай напылов көп болуп атты. Как раз 9-майда, майдын башында баягы иш күндөрү эмес учур болуп калбадыбы? Ошол жерде аябай каттамдар көп болуп атканда биз чочуладык да. Чочулаганда ошондой маселеге чыкканбыз, бирок баягы эме болду. Түшүндүрүп эле айттык, если келет мүмкүнчүлүгүңөр болсо, тияктан бир анализ алып койбойсуңарбы деген маселеге чыкканбыз да. Андагы кичине туура эмес толкование болуп кетти, бирок биз ойлоп атабыз, ал просто элдин коопсуздугун эле сактайлы деген маселеге чыкканбыз. Азыркы учурда посттон Акемеден биз внутренний посттордун баарын алдык. Азыр район менен райондун ортосундагы, айыл менен айылдын ортосундагы посттордун баары алынды. Бишкекке чыгып аткан жарандарыбыз дагы акимдердин пропускасы менен өтүп аткан. Азыркы күндө, бүгүнкү саатта ал пропусктун деле кереги жок болуп калды. Бишкекке чыгып аткан жарандарыбыз мындай өзлөрүнүн баягы аябай керектүү маселеси менен чыгып атса, өтүп атышат. Бизге кирген жарандарыбыз ошол эле Бишкекке барып кайра келип аткан жарандарыбызга выборочно биз бир машинеде 4 кишиден болсо, водителинен же болбосо жанындагы дагы 1-2 кишиден тесттерди алып өткөрүп атабыз. Бирок ал деле зыян эмес го деп ойлойм, туура түшүнүш керек аны. Анан Бишкектен келаткан жарандарга да ограничение бар, баягы жөн эле келатса, кандай эмне менен келатасың, эмнеге баратасың, пожалуйста, кир. Бирок ошол өзүңдүн территорияңдан чыкпай, 14 күн ошол үйүңө келатасың, пансионатка, коттеджиңе келатасың, пожалуйста, отуруп бер деген маселелерге чыгарып түшүндүрүү иштери менен кирип атабыз. Чоң ыраазычылык силерге. Алтынай, кошумчаңар болсо айтып койсоңор болот. Менде кошумча жок, баарын эле айтып койду окшойт. Маалымат катары айта бериңиз. Учурдан пайдаланып элибизге ушул биздин Ысыкөл областынын жарандарына дагы кайрылып кетет элем, ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн атынан. Бүгүнкү күндө бул кырдаал аягына чыга элек демекчибиз. Этап менен ишканалардын баары ачылып атат. Баягы ишин жүргүзсүн, экономикага кичине салым көрсөтсүн деген маселелер менен баягы кылып атабыз, өздөрүнүн жандарын баксын, күнүмдүк жашоо турмушун жакшынакай алып бара берсин деген маселе менен өкмөтүбүз да ушунун баарын туура кабыл алып, элдерди мындай кылып кыйнабайлы деген максат менен ачып берилип атат ишканалардын баары. Ушул карантиндик, санитардык режимдерди сактап берсеңиздер деп айтмакчымын. Эч мындай аябай кажети жок, аябай көйгөйлүү маселе болбосо, ушул үйлөрүндө эле болушса деген кайрылууну кылмакмын да. Бүгүнкү күндө ушул 1-2 жума чыдасак, ушул илеттен батыраак чыгып кетет белек. Анан каттамдарды кичине кыскартып, үй бүлөңүздөр менен болсоңуздар, өзүңөрдүн үй тиричилик оокаттарыңарды жасап, анан Бишкекке деле көп каттабайлы, баягы бүгүнкү күндө Ысыкөл областынын аймагындагы бүт керектүү нерселердин баары бар го деп ойлойм. Ысыкөл областынын аймагында каттамдар ограничение болгон жок. Бири-бириңерге айылдарды да кыскартып, конокко барымды кыскартып, кичине сабырдуулук кылып турсак, бул илеттен батыраак чыгат деген кайрылууну кылып кетет элем да. Буюрса, баары жакшы болот. Чоң рахмат силерге. Аябай жакшы маалыматтарды бердиңиз, Эльмира Валентиновна. Анткени азыр көбүнчөсү эле ушу көлгө баргысы келип атпайбы? Анткени Бишкектен деле тажады да, бирок чын эле сиз айткандай, азыр кичине чыдаш керек. Чыдасак, 1-2 жуманын ичинде мындай ысык
аба ырайы болгондон кийин кичине мындай коронавирус деле өзү деле жоголуп кетет дегендей маалымат бар. Буюрса баары жакшы болот деп эле ошого үмүттөнө берели, ниет кылып эле. Баарыңыздарга ийгилик, аман болуңуздар, сабырдуу болуңуздар, ден соолукта болуңуздар демекчимин. Силер да ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ток-шоу кыйын онлайн режиминде азыр өткөрдүк. Биздин тема дагы ушу Ысык көл облусу коронавирус менен кандай күрөшүп жатат деген теманын алкасында биз талкууну жүргүздүк. Биз менен болуңуздар. Биз региондор менен дагы эле чыгып эми чүй калды окшойт. Чүй менен чыкканга аракет кылабыз жакын арада. Саламатта болуңуздар.